Жергиликтүү кеңештерге шайлоо абдан шаңдуу башталды, айрыкча Бишкек шаарында. Партиялар күлкүгө кабылып, укмуш убадаларды жадырып жатышат. Бишкектин көчөлөрүндө жада калса кунг-фу панда дагы агитация кылып жүрөт. А интернетте супер каармандар Бишкекти куткарабыз деп шымалаңдашат. Кыскасы, 2000ге жакын кандидат шайлоочунун көңүлүн өзүнө буруу үчүн бардык инструменттерди колдонууда. Мына бул баннерди карап көрөлү. Тандоо эркиндиги партиясы "Мен сени сүйөм, кыргыз" деген баннерди илип коюптур. Муну менен эмнени айткысы келген? Эч ким приколду түшүнбөй калды окшойт. Биз деле орус, дунган, өзбек жана башка мекендештерибизди сүйөбүз. Бирок үтүрдү туура жерге коюп койсоңор жакшы болмок. НДПК партиясынын кандидаты шаарды шакалдарга бербейбиз деп талкууга алынса, Ыйман Нуру партиясы баннерин секелек кыздын элеси түшүрүлгөн граффитинин үстүнө илип, интернет колдонуучулардан уруш жеди. Айтмакчы, бул граффити үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүнүн символу болчу. Чечебиз, өнүктүрөбүз деген чакырыктар жаңы партияларга жарашат. Бирок шаар кеңештин эски чакырылышынын 32 депутаты кайрадан шайлоого бара жатышат. Алар СДПК, Республика Атажурт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстандын мүчөлөрү болчу. Ушул кишилер 4 жыл ичинде программаларын жана таттуу убадаларын ишке ашыра алдыбы? Бишкектин азыркы абалын көрсөк, жооп өзү эле белгилүү болуп калат. Эми ушул эле кишилер өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө отчет бербестен башка партияларга кире качып жаңы убадаларды таратууда. Бирок бул ирет алар силерди алдай албайт. Даярданыңыз, биз шаар кеңештин эски депутаттарын кайсы партиялар менен шайлоого бара жатканын айтып беребиз. Салымбековдун Эмгек аттуу партиясында эски чакырылышынын 8 депутаты бар экен. Алар: Базарбек Абдыраев, Бактыбек Абдиев, Русланбек Жакышев, Асель Перматова, Эльмир Досариев, Жаныбек Абиров, Сергей Шын жана албетте Жумабек Салымбеков. Бийликчил саналган Атажурт Кыргызстан партиясы менен 8 депутат: Талантбек Жамгырчиев, Валентина Лесниченко, Рыспай Аматов, Талайбек Сурапбаев, Асылбек Акылбеков, Адиса Исмангазиева, Улан Абдыкадыров жана Алымбек Бактыбеков. Ынтымак менен 5 депутат: Наргиза Жолдошбаева, Талайбек Сариев, Казыбек Эргешев, Чыңгыз Жумалиев жана Мыйзамидин Калыков. Экс-мэр Азиз Суракматов баштаган НДПК менен 4 депутат: Кубанычбек Кангантиев, Сейдахмат Исмаилов, Нуржан Тынымсеитова жана Алмазбек Уланов. 2 депутат Ыйман Нуру партиясы менен шайлоого аттаныптыр: Аскарбек Куручбеков жана Бакыт Шайдуллаев. Патриот аттуу партия менен 2 депутат: Сабиржан Кадыров жана Эрнис Докенов. 1 депутат реформада: Талай Сагынов, социал-демократтарда Лазарбек Адылбеков, Агульнара Молдобаева республикада. Молдобаева партиясын алмаштырбаган жалгыз депутат. 13 эл өкүлү бул шайлоого аттанган жок. Андан тышкары 5 октябрь окуяларына себеп болгон Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларынын талапкерлери кайрадан бийликке жетүү үчүн аракет кылууда. Клуб KG маалымат сайтынын журналисттери кандидаттардын тизмелерин анализдеп, Жээнбековдун Биримдигинин жана Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясынан 46 мүчөсүн таап чыгышты. Алар Атажурт Кыргызстан, Ынтымак, Замандаш, Ишеним, Эмгек жана НДПК партиялары менен азыркы шайлоого катышып жатышат. Президент Садыр Жапаров бийликчил партиялар деген түшүнүк башка болбойт дегени менен мекенчилдин 13 мүчөсү ар кандай партиялар менен шайлоого аттанып жатышат. Партиялардын программаларын окуп, алардын жергиликтүү кеңештердин функциялары жөнүндө маалыматы аз экенин түшүнсө болот. Шайланган жери шаар же айылдар, а берген убадалары республикалык деңгээлде. Мисалы, Атажурт Кыргызстан партиясы 5 жылдын ичинде Кыргызстанды коррупциясы төмөнкү деңгээлдеги 50 өлкөнүн арасына киргизем дейт. Айтмакчы, өлкөбүз азыр бул рейтингде 124-орунда. Шаар жана айыл кеңештер ушундай өзгөртүүлөрдү кыла алабы? Же булар адашып парламенттик шайлоодо болгон программасын алып чыгышканбы? Баса, Атажуртчулар программасына пайгамбардын да хадисин аралашып жиберишиптир. Биринчиден, мыйзам боюнча динди саясатка аралаштырууга болбойт. Экинчиден, пайгамбар кайсы бир партиянын агитатору эмес. Туурабы? Ыйман Нуру партиясынын программасында 8 пункт бар экен. Бишкек мындай тигиндей болуш керек деп жазып коюшуптур. Бирок ошого жетиш үчүн кандай ыкмалар колдонулат айтылбаптыр. Иши кылып сөзүбүзгө ишенип эле койгула, бизде программа жана ыйман бар деген түшүнүкпү. Но это не точно. Айрым партиялардын программалары философиялык трактатка окшош. Шаар кандай болушу керек, эмнеге Бишкек андай эмес деген терең суроолор жаңырат. Ак Бата партиясынын программасы так ушундай экен. Бул экс-мэр Нариман Тюлеев баштаган партия Бишкекте экологиядан баштап курулуш сферасына чейин калыбына келтиребиз дейт.
Андан тышкары шаарда илинип турган баннерлерде түштүк магистральды мен салгам деп догурунат. Өз чөнтөгүнөн курбаганы белгилүү да. Эми пенсионерлерге акысыз нан таратам деп кымбатчылык кычап турганда тыйын санагандардын сезимине ойноп жатышат. Республика партиясы кайрадан Бишкекке автобустар жана троллейбустар жетишпей жатат. Маршруткаларды жоготобуз деп чыгышыптыр. Текшере келгенде 2016 жылы Республика ата журт бирикмеси ушул эле убадан берген. 3 маршрутканын ордуна 1 автобус деген пунктта борбордо автобустарды сатып алуу сунушталган. Буларга дагы 4 жыл берсе сөзүнө турушабы? Нет. Айкөл Кыргызстан партиясынын кандидаттары кандай шайлоо болуп жатканын түшүнгөн эместей. Алардын программасында Бишкек жөнүндө бир да сөздү таба албадык. Бирок алар президенттик башкарууну колдоп, стабилдүүлүктү талап кылышууда. Ай азаматтар. Кыска программалардын бири биздин эл партиясына таандык. Ал 210 сөздөн турат. Ичинде 6 пункт. Иллюстрация жана мэриянын структураларын катуу көзөмөлдөгө басым жасашат экен. Күлбөй туруңуз. Андан да кыска программа Ынтымак партиясында. Болгону 126 эле сөз. Арасында эмоционалдуу чакырык убадалар болбойт. Бул популисттик риторикадан алыс, жалгыз партия окшойт, Жок. Facebook баракчасында башаламан курулуштар менен күрөшөбүз, коомдук транспортты калыбына келтиребиз деп жана башка убадаларын таратып жатышат. Тандоо эркиндиги. Ушундай да партия бар экен. Булар электроэнергия, газ жана башка кызматтарга болгон тарифтерди 2-3 эсе арзандатабыз дейт. Муну жакшылап жаттап алалы. 4 жылдан кийин маселе кандай чечилгенин сурап көрөбүз. Негизи эле баарынын программалары бири-бирине окшош. Бишкектин башкы проблемаларын алып, ошону чечип беребиз деген мааниде. Биринчиден ишке ашпас, популисттик убадалар абдан көп. Экинчиден талапкерлерде борбордун шаар кеңешинин ишмердүүлүгү жөнүндө түшүнүгү аз экендиги көрүнүп турат. Туура, шаар кеңешинин бийлиги бир топ. Бирок бүт реформаларды токтоткон фактор бул бюджеттин жетишсиздиги. Болочок депутаттар муну менен кантип күрөшөт? Автобустарды кайсы акчага сатып алабыз? Кайсы каражатка жолдор салынат? Эгер ушул суроолорго жооп жок болсо, бүткүл программаларды ошол эле Таштанды полигонуна буга чейинки убадалардын жанына ыргытып салса болот. Бул бир гана популизм жана манипуляция. Бал тилдүү саясатчылардын ширин убада программаларына ишенип, ошого эле тоюп отуруп калбаңыз. Сөзүнө турбаган саясатчыларды башка шайлабаңыз. Алар үчүн бул эң чоң жаза болот. Эсиңерде болсун. Сиз шайлоочу катары депутаттардын программаларынын аткарылышын до конца доолаганы толук акыңыз бар. Бул видеого лайк коюп, социалдык тармактарга таратканды унутпаңыз. Анан албетте каналга жазылып коюңуз. Көрүшкөнчө.